Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө референдумда утулуп калган Италиянын премьер-министри Маттео Рензи кызматтан чегинди. Сталиндин тушунда чоң атасы жазага тартылган сибирлик кишиден жазаны аткарган адамдын небере кызы кечирим сурады. Европанын түндүгүндөгү аялдар үчүн мечит. 100 айым өнөктүгүнүн алкагында BBC мечитте ачкан айым имам менен жолукту. Бүгүн Италияда саясий жана финансылык башаламандык күнү болду. Премьер-министр Маттео Рензи сунуштаган баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдумда өтпөй калды. Ал референдумда жеңилип калсам, кызматтан кеттем деген сөзүнө турду. Добуш берүүдө Италиянын оппозициячыл партиялары утту. Ал арада Евро биримдиктин лидерлери популисттик саясаттын күч алып баратканына тынчсызданууда. Италия таңгамал референдумдун жыйынтыгын укканда Маттео Рензинин долбоору ишке ашпай калганын түшүнүштү. Шайлоону өткөрүүнүн максаты парламентти бир нукка салуу жана алсырап жаткан экономиканы ордунан жылдыруу эле. Бирок көпчүлүк шайлоо Италиянын атка минерлеринин кызыкчылыктарына гана жооп берет деген пикирде эле. Мен жеңилдим жана какап жатсам дагы жеңилдим деп айтам. Анткени биз робот эмеспиз. Мен уталган жокмун. Бирок мен айтып коеюн, жеңиш үчүн мен баардыгын жасадым. Жок деп айт деген өнөктүктүн артында Беппе Грилло аттуу адам турду. Ал Италияга куудул катары атагы чыккан. Кийин саясий активистке айланып, элдин көңүлүн өзүнө бурганды жакшы билгени бышык. Биз энергия ресурстары, тышкы саясат жана коопсуздук боюнча долбоорлорубуз менен интернет аркылуу шейшемби күнү бөлүшүп баштайбыз. Шайлоонун жыйынтыгы менен Европа биримдигинин 3-чү ири экономикасы бүдөмүк абалга түшкөн учурда Австриядагы шайлоодо биримдикти колдогон талапкер жеңишке жетти. Австрияда көпчүлүк шайлоочулар оңчул саясатчыларды четке кагып, Европа биримдикти колдогон Александр ван дер Беллендке добуш беришти. Бирок Европанын келечеги деле белгисиз бойдон. Сибир аймагынан бир киши 5 жыл бою сталиндик репрессиялар учурунда анын чоң атасын ким өлүм жазасына тартканын издеп жүргөн. Жакында анын чоң атасын жазага тарткан адамдын небереси кечирим сурады. BBC Сибирдеги Томск шаарына барып келди. Биз Сталиндин жашыруун полициясынын Сибирдеги жер астындагы атайын жайындабыз. Денис Крагодиндин бабасы Степан ушул жака 1937-жылы түшкөн. Аны Японияга тынчылык кылган деген жалган айыптоо менен камакка алып жашыруун атып салышкан. Ондогон жылдар өткөндөн кийин Степандын чөбүрөсү бабасын аткандарды табууну чечти. Алар бул дүйнөдөн өтүп кеткен болуш керек. Бирок Дениске анын айырмасы жок эле. Он мой прадед. 1937 жылдын 1-декабрында чоң атам камакка алынгандан бери биздин үй бүлө ал эмне болгонун билгибиз келди. Эми бул суроого жооп табууга менин кезегим келди деп ойлойм. 5 жыл тынымсыз иликтөөдөн кийин атасын өлүм жазасына тартуу боюнча буйрук кагасын жана аны аткан 3 адамдын аттарын тапты. Денис аларды өлүмдөн кийин дагы айыпталышын көздөйт. Мен алар ким экенин билдим. Бул маселени чечтим. Мен Сталиндин курмандыктарынын колдоосу менен өзүмдү абдан күчтүү сездим. Сталиндин доорунда миңдеген адамдар элдин душманы аталып өлүм жазасына тартылган. Сталин дүйнөдөн өткөндөн кийин Совет бийлиги анын курмандыктарын актай баштаган. Бирок бул күнөөсүз курман болгондорду тирилтип бере албайт да. Бирок Денистин окуясы дагы кечирүү менен бүтөт. Бир канча күн мурда Денис күтүлбөгөн кат алды. Анда бабасын аткан кишинин небереси Денистен кечирип коюшун өтүнгөн. Ал менин үй бүлөм сени эч качан күнөөлөбөйт деп жазыптыр. Сталин элди абдан коркутуу менен башкарды. Бирок чынында мындай бийликтин күч алуусу үчүн катардагы адамдардын дагы тиешеси салымы зарыл болгон. Орусияда бул режимден жабыр тарткандар абдан көп болгондуктан азыркыга чейин мындай мыкаачылыкка эл түшүнө албай келет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев 88% добуш алып, өлкөнүн жаңы президенти болуп шайланды. Ага чейинки президент Ислам Каримов өлкөнү 27 жыл башкарып келип, сентябрда дүйнө салган. Мирзиёев Өзбекстан Советтер Союзунан бөлүнүп, эгемендик алгандан кийинки өлкөнүн экинчи гана президенти. Пакистан. Карачи шаарындагы Адемдүү мейманканада өрт чыгып, кеминде 11 киши набыт болду. 70-тен ашуун адам жаракат алды. Биринчи кабаттагы ашканада башталган өрт 6 кабат имаратка жайылып кеткен. Отко күйүп же түтүнгө тумчугуп жараланып, жардам алгандардын арасында жергиликтүү крикет командасынын 3 мүчөсү да бар. АКШда президент болуп шайланган Дональд Трамп Твиттерде катуу сөздөр менен Кытайдын саясатын чабуулга алды. Ал Бейжиңдин валюта манипуляциясынын айынан АКШда жумуш орундары кыскарды жана Кытай Түштүк Кытай деңизинде аскердик күчүн көрсөтүүдө деп айыптады. Бирок Кытайдын мамлекеттик Синьхуа агенттиги Трамптын президенттиги учурунда АКШ Кытай мамилеси боюнча пессимисттик тыянак чыгаруу али эрте деди. Мариям Масджид адаттан тыш мечит. Анын имамы Ширин Ханкан дагы кадыресе имам эмес. BBC-нин 100 айым өнөктүгүнүн алкагында Европанын түндүгүндө жалаң аялдар үчүн мечит ачкан теги фин жана сириялык айым менен таанышыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. My name is Shirin Khan and recently I started the Maryam Менин атым Шерин Ханкан. Жакында Мариям мечитин иштете баштадым. Ал Скандинавия өлкөлөрүндөгү аял имам иштеткен биринчи мечит. Мариям мечити Европада өзүн орунсуз сезген жаш муундагы мусулмандар менен иш алып барат. Бул радикалдуу исламга, күн сайын өсүп жаткан исламофобияга каршы иштөө менен бирге прогрессивдүү ислам баалуулуктарын алга жылдырат. Прогрессивдүү ислам баалуулуктарын жайылтуу жетекчинин аял болгону өтө маанилүү. Мага кайсы гендер экени маанилүү эмес. Эң негизгиси билимдүү болуу. Билими бар адам гана ислам насааттарын жайылтышы керек. Мухаммед пайгамбар учурунда анын өзүнүн үйүндөгү мечитте аялдар имам болуп иштеген. Мусулман аялдар алдыңкы ролго чыгып жатканда, алар басынып жатканы тууралуу айтылгандарды кабыл алуу кыйын. Кытайда 1820-жылдан бери эле аял имамдар болуп келген. Америкада, Канадада, Германия жана Бельгияда өлкөнүн калкынын жарымын аялдар түзөт. Андыктан алар да алдыңкы ролго чыгып, өзгөчө диний институттарда көрүнүктүү кызматтарга келиши жакынкы арада эле боло турган иш. Спорт боюнча арбитраждык сот ФИФАнын мурунку президенти Сеп Блаттердин арызын карап, аны футболдон 6 жылга четтетүү чечимин күчүндө калтырды. 2015 жылы коррупция чыры чыгып, 17 жыл бою футбол башкармалыгын жетектеген Блаттер этиканы бузган үчүн футболдон четтетилген. Ал өз кызыкчылыгын аркалап УЕФАнын мурунку боссу Мишель Платиниге акча берген деп табылган. Эки тең бул айыпты четке кагууда. Манчестер Ситинин чабуулчусу Сергео Агуэро үстүбүздөгү сезондо орой тартиби үчүн экинчи жолу оюндан чыгарылган соң 4 матчка катышуудан четтетилди. 6-күнү Сити өз таласында 3-1 менен утулган оюнда Агуэро Челсинин коргоочусу Давид Луисти тээп жиберген үчүн оюндан чыгарылган. Ал Вест Хамдын оюнчусу Винстон Рейд менен орой ойноп, август айында да кызыл карта алган. 89 жашка чыкканда эмне кылам деп пландап көрдүңүз беле? Англиядагы бир ардагер деңиз жээгиндеги кафеге жумушка орношуптур. Джои Бартлини жылмайып тосуп алышты. Ал кулактандырууну жергиликтүү гезиттен окуп, арызында зээриккенден өлгөнү калдым деп жазган. Карыя жумушка орношкондо абдан кубаныптыр. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери 2 жыл мурун байбичеси каза болгондон кийин жалгызсырай түшкөн экен. Карысы бардын ырыскысы бар. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.